Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими мен Чыналиева Элнура. 6-класстар үчүн математика сабагы. Бүгүнкү сабакта балдар биз мода жана медиана деген түшүнүктөргө ээ болобуз. Бул жерден өзүңөр байкагандай, биз дайыма турмушта мода деген сөздөрдү көп кездештиребиз. Анда эмесе силер дагы мода деген эмне деген жөнүндө ой жүгүртүп көргүлөчү. Бул жерде силер кыздардын ар кандай түстөгү кийимдерин байкап турасыңар. Бул жерде кызыл түс мода экени көрүнүп турат. Ал эми бул жерде балдар уюлдук телефондорду көрүп турабыз. Уюлдук телефондордун көпчүлүгү Samsung экенин байкадыңар. Демек, бул жердеги телефондордун катарындагы эң көп кездешкен Samsung телефону бул дагы мода болуп эсептелет. Силер бул жерден кийимдердин модасын көрдүңөр жана уюлдук телефондордун модасын көрдүңөр. Демек, балдар, математикада дагы ушундай мода деген түшүнүк кездешет. Ал түшүнүктө биз математикада сан катары берилип, ал сан катарынын дагы модаларын табууга туура келет. Мынакей бул жерде 18, 7, 18, 8, 17, 18, 19, 35, 18, 12 деген сан катары берилиптир. Бул жерден балдар сан катарынын модасы деген бул жерден көпчүлүгү кайсы сан экенин байкап турасыңар. Бул жерден балдар биз 18 саны көп кездешип атканын бул катардан байкадык. Демек, сан катарында эң көп кездешкен сан бул катардын модасы деп аталат. Бул жекте сан катарынын модасы 18 экенин баарыбызга белгилүү болуп турат. Анда эмесе балдар, мода дегенди биз М0 деп белгилейбиз. Бул жерден биз сан катарынын модасын таба алдык. Кийинки тапшырмага өтсөк, сан катарынын модасын тапкыла. Бул жерде 14, 15, 35, 75, 15, 75, 68, 75, 15 деген сан катарлары берилди. Биз төмөндө айтып өткөндөй, бул жерден сан катары деген бул эң көп кездешкен санды табышыбыз керек. Анда бул жекте эң көп кездешкен сан 15 экенин байкап атабыз. Эң көп кездешкен сан 15тен 3-ө. Анда дагы 75 деген да сан бар экен балдар. Бул жерде 15 деген сандан дагы 3-ө кездешти бул катарда, 75 деген сандан дагы 3-ө кездешти. Демек, бул катардын модасы 15 дагы 75 дагы боло алат. Анда кийинки тапшырмага өтсөк, 34, 78, 89, 115, 45, 12, 8 деген сан катарлары берилди. Бул катарда эң көп кездешкен сан жок, модасы 0-го барабар. Мындай болгон учурда биз моданы 0-го барабар деп эсептейбиз. Балдар, бул жекте сан катарынын медианасын тапкыла дейт. Медиана деген эмне? Аны кантип табууга болот? Анда эмесе биз ушул мисалды иштөө менен медиананы деген түшүнүккө ээ болобуз. Бизге 18, 15,
45, 6, 23, 11, 5 деген сан катарлар берилди. Ушул берилген сан катарларын өсүү же кемүү түрүндө жазып алышыбыз керек. Эгерде биз өсүү тартибинде жазып ала турган болсок, анда 5, 6, 8, 11, 15, 23, 15 деген сан катары түзүлдү. Бул сан катарын биз өсүү тартибинде жазып алдык. Эгерде кемүү тартибинде жазып алсак да болмок. Бирок биз азыр өсүү тартибинде жаздык. Эми балдар, ушул эң биринчи сан катарын биз өсүү тартибинде жазып алгандан кийин эрежени окуйлу. Эгерде сандын катары таксан болсо, анда ал сан катарындагы тең ортодогу сан ал катардын медианасы деп аталат. Бул сан катарларын эсептеп чыгалы. 1 сан, 2 сан, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, бул катардын саны 7. 7 деген бул таксан. Ошондуктан тең ортодогу саныбызды алабыз. 11 бул катардын тең ортосундагы сан. Ушул тең ортодогу сан ушул катардын медианасы деп аталат. Медиананы, демек, бул сан катарынын медианасы 11ге барабар. Эгерде бизге сандын катары таксан болсо, анда ал сан катарындагы тең ортодогу сан ал катардын медианасы деп аталат. Сан катарынын медианасын тапкыла. Бул жерде сан катарын жана айтып өткөндөй эле өсүү же кемүү тартибинде жазып алышыбыз керек. Мынакей бул жерде биз бул сан катарын кемүү тартибинде жазып алалы. Кемүү тартибинде жазып алгандан кийин эрежеге окуп көрөлү. Эгерде сандын катары жуп сан болсо, анда сан катарындагы тең ортодогу эки сандын суммасынын жарымы ошол катардын медианасы деп аталат. Бул жерде сан катарын эсептейли. 1 сан, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ошондуктан мунун тең ортодогу эки санын алат экенбиз. Тең ортодогу сан 15 менен 11. Ушул тең ортодогу эки сандын суммасынын жарымы ушул катардын медианасы болуп эсептелет. Бизге сан катары берилсе, анын медианасын табыш үчүн өсүү же кемүү тартибинде жазып алабыз. Андан кийин, эгерде сан катары таксан болсо, тең ортодогу санды алабыз. Эгерде сан катарынын катары жуп сан болсо, тең ортодогу эки санды алып, суммасын таап, жарымы ошол катардын медианасы боло алат. Демек, балдар, бүгүнкү биздин өтүлгөн темабыз мода жана медиана деген түшүнүктөргө ээ болдук. Мода бул сан катарындагы эң көп кездешкен сан, бул катардын модасы деп аталат. Медиана деген табыш үчүн, балдар, биз эгерде берилген сан катарын өсүү же кемүү түрүндө жайгаштырып алышыбыз керек. Эгерде сандын катары таксан болсо, анда сан катарындагы тең ортодогу сан ал катардын медианасы деп аталат. Эгерде сандын катары жуп сан болсо, анда сан катарындагы тең ортодогу эки сандын суммасынын жарымы ошол катардын медианасы деп аталат. Үйгө тапшырма номер 388. Биринчи, 6 сандан турган сандар катары. Ал 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ушул сандын модасын тапкыла. Экинчи суроо. Медиана менен ортоломо
ар дайым барабар деген түшүнүк туурабы? Кийинки номер 389. 4 сандан турган сандар катары 1, 2, 3, 4 моодасын тапкыла. Mooда ортоломодон сөзсүз чоң болот деген түшүнүк туурабы? Балдар, ушул номерлерди иштеп, мага WhatsApp'тан жөнөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.